Бул элдер эмне үчүн митингге чыгышты деп ойлоп турган болсоңуз, Элиза аттуу мошенник ал WhatsApp жана ошондой сайттар аркылуу элди алдап акчасын бербегендиги үчүн элдер нараазачылыгын билдирип чыгышты митингге. Азыр бул видеороликти көрөрдөн мурда сөзсүз түрдө бир дана лайк басыңыз, себеби биздин арабызда да ушундай алданып жаткан инсандар көбөйдү. Ушул видеороликти аягына чейин көрүңүз, себеби бул жерде биздин эжебиз ушул Каш Владимир дегенге алданганын окуясын бизге айтып берет. Бул жерде мындай да, Телеграмда бир аккаунттан келет. Реклама болуп келет акча табуу боюнча, онлайн акча табуу деп, ушундай 2 күндүн ичинде 2 саатта деп дагы кээде жазылган жерлери бар. Мен аны убагында мындай мошенник экенин билгенде башынан видео кылып түшүрүп. Бул жерде булардын аккаунтуна каршы атайын группадагы түзүлгөн Андреевич мошенники деп бул жерде не верьте, лохотрон все отцы в ложь деп турат. Дал ушул мошенник помогу заработать каждому отличие от мошенников, не скрывай лицо деп турат. Биз бетибизди ошо көрсөтүп эч кандай алдабайбыз деген мааниде булар ушинтип оюнун уюштуруп жаткан учуру. Алмакында дагы жакшы жетишип, бир азын түшүрүп алдым. Андан кийин бул деген мындай өзүнүн ошондой бир рекламасы аркылуу ботуна кирет. Ботко киргенден кийин анын ичинен дагы өзүнүн жеке кабинети болот. Андан кийин бул ошол өзүнүн жеке аккаунту менен бизге жазат, акча сал дегенде. Өзүнүн Telegram группасы дагы бар. Ал группасында только ошол кыргыздардын, кыргыз кыздардын, кыргыз балдардын бүт видеолору бар ал жерде. Мен ошолорду көргөндө бирок чындап жүрөгүм сезделе да, бул жалган нерсе экенин себебинде канча бир 10 чактуу видеону көрсөм, ошолордун арасынан бир күлүп, жайнап, тим эле окумуш болуп биз алдык, ушундай таптык, бул оюндан ушундай акча таптык деп бир мындай оюн болгондо мындай сайт деп түшүнгөнбүз да бизчи. Анан бул сайттан ушундай акча таптык деп бир күлүп жайнап айткан эч кимси жок, мындай эле акча таптык, ооба ишенсеңер болот, акча алдык эле деген. Анан мен кайсыныга ишендим? Мен ошол кишинин өзүнүн видеосу болот. Мен мошенник эмесмин дейт. Мынакей аккаунтунда карасаңыздар жазылып турат аккаунтунда. Мен жүзүмдү көрсөтөм деп атат, ачык эле көрсөтөм, мошенниктерге окшоп жашырбайм дейт да, бирок ошентип туруп алдайт экен да булчу. Ошентип алдайт экен. Анан биз мен ошол сөзүнөн улам анан ишенгемин да бугачы. Анан тем более сакал өстүрүп турса, биз ойлоппуз да бул мусулман деп же көрсө сакалды башка мусулман эмеси деле өстүрө берет турбайбы? Кандай десем, бир өзүнө бир жагымдуу болсо өстүрө берет экен да. Анан деген бул акча саласың деп туруп өзүнүн картасын таштаган. Мен бир азга жок болуп кетсем, кайра удалить салганда, Телеграмда болот го, удалить кылганда өзүнүн жазгандарын жана мен жактагы да сообщенияларды өчүрүп алат да. Анан мен мынакей акча таптым, кайсыга салайын дегенде ал айтты, ушул картага сал деп номер картасын берди. Анан мен салгандан кийин күтүңүз сестра, андай мындай деди. Бул негизи орусча сүйлөдү, аны макул дедим. Анан эртеси мага айтты, мен ошол акчаңарды уттуруп жибердим деди. Кирип кетти. Бул эгерде деди дагы 3500 салсаңар 7000 болот. 7000 болгондо мен силерге 80.000 кылып чыгарып берем деди. Дегенде уже мен ишенбей калдым, себеби дегенде 3500 акчаны мен кайтар дедим да. Эгер кирип кеткен болсо, давай кайтар артка дедим. Мен сен жалган айтып аткандырсың, кайдан билем дедим. Анан ал уже ошол кезде скриншот кылып жетишип калгандарым ушулар. Анан теги жакшына эле айтты, давайте мен видеосуну кылам деди. Макул дедим, видеосуну кылып, давай 3500 сал, 7000 болсо мен сага мындай кайтарам, сөз берем, гарантия 100% деди. Анан мен айттым, сен дедим 3500'дү өзүмдүн акчамды өзүмө кайтара албагандан кийин сен 7000'ди кайтармак белең дедим. Сен мага 80.000 бербейле кой дедим, ал 80.000'ди өзүң ала бер. Мен өзүм эле 3500'ди кайтарып кой болду дедим десем, анан мага уят сөздөрдү жазып туруп, мени блокко киргизип жок болуп кетти. Ошентип мен анын бот телеграмын таппай калдым, бирок жазуусу ушул видеодо бар.
Ошондуктан мен айтар элем, бул мошенник кыргыздарды алдап жүрөт. Только кыргыздарды алданбаңыздар, мага окшоп алданып калбаңыздар. Бул өзүңүздөр алданып калганыңыздарды билбей каласыздар видеолорду көргөндө. Ошон үчүн ушул Телеграмдан может мындан кийин булар бул атын өзгөртүп коюптур, Telegram ботту. Билбейбиз да. Ошондуктан этият болуңуздар. Деги эле бул акча салмайга мен ишенчү эмесмин. Себеби мунун биринчиден арам болчу. Мен бул жерде башында бир аз шашкалактап туура эмес түшүнүп алган экенмин, сайттан акча табат деп. Кийин бул айтты ушул бир играга салам депчи. Ал играда азыр эми башкалар деле ошондой играларга салып атат, ошол сыяктуу экен.